Алар өздөрү булганган, эчендеген булганган ишти кылып келип алып, сени монун төмөйлөр менен көрсөтүшөт, сен жаман деп. А бирок алардын жаман иштерин бир гана Кудай билет. Өзүмдү кантип шыктандырсам болот? Үйүмдөгүлөр көп ишти колуңдан келбейт деп айтышат. Сен окубай эле кой, окусаң да жыйынтык чыкпайт. Каалоом 50%га түшүп калды. Үйдө кечке билбейсиң деп айтышат, дейт. Үйүмдөгүлөр мага ишенишпейт, менин жөндөмдөрүмө ишенишпейт деп бир жигит суроо берген экен. Бул бизде өтө актуалдуу тема. Бул боюнча мага жеке WhatsApp'тан, Ысык көлдөн, Таластан, Баткенден, Жалал Абадтан, бардык жерден мага суроолор келген. Бул эмнени билдирет? Демек, биздин Кыргызстаныбызда бүт бардык жерде биздин үй бүлөбүздөгүлөр бизге ишенишпейт экен. Бизди макташпайт экен, бизди кадырлашпайт экен. Бул эң чоң биздин проблемабыз. Мен башынан айтып келейин, этегинде чечимди берем буюрса. Эйнштейн деген бүгүн дүйнөгө атагы чыккан окумуштуу 4 жашка келгенде тил чыгарган экен. 4 жашка келгенде тилин чыгарган экен. Ал 1-класска мектепке барганда мугалимдер аны айтышкан экен. Бул өтө көкмө адам. Bundan эчтеке чыкпайт дешкен экен. Bundan эчтеке чыкпайт деп апасына жөнөтүшкөн экен. Буну окутууга мүмкүн эмес деп Эйнштейн. А бирок натыйжада Эйнштейн ким болду? Эйнштейн атагы далайга кеткен окумуштуу болду. Андан кийин ушул күндө сизге пайдасын тийгизип аткан лампа чырактарды, лампочканы ким ойлоп тапты? Бир кезде аны акмакка, көкмөөгө чыгарып коюшкан эле. Томас Эдисонду мектепке барышканда мугалимдер айтышкан экен. Он слишком туп деген экен. Ал өтө эле көкмө адам, анын мээси иштебейт. Аны бир нерсеге окутуу мүмкүн эмес, бир нерсени үйрөтүү мүмкүн эмес деп мугалимдер айтышкан экен. Бирок ошол Томас Эдисонду көкмө деген адамдар бүгүнкү күндө кайсыл жерде? Бирок Томас Эдисондун мээнети, анын кылган эмгеги бул адамзатка эң чоң пайдасын тийгизген, эң чоң ачылыш бул ушул. Андан кийинки, мисал үчүн, Винстон Черчилль деген, бүгүнкү күндө Черчилль, аны 6-класстан 7-класска өткөрүшпөй коюшкан экен. Бул окуй албайт деп. А бирок натыйжада ал ким болду? Харланд Дэвид деген бүгүнкү күндө биз анын тамагын жеп жүрөбүздөр. Ал ким? KFC'ни негиздеген адам. Ан 1000 ресторанга сунуштоо берип, ошондон 1000 ресторандан отказ алган адам. Ал эң бүгүнкү күндө натыйжа ийгиликке жетти. Адамдар ишенген эмес эле ага. Сен ийгиликке жетишиң үчүн адамдардын ишениши маанилүү эмес. Бул сага кереги жок. Адамдар ишене ишенбей айырмасы жок. Эми бул светтик адамдарды айттык. Эми исламдагы алымдарды айталычы. Мисал үчүн Имам Тахави, бүгүнкү күндө акыйда илими боюнча эң белгилүү алым Имам Тахави бир кезде ага тайкеси айткан экен. Сенден эч ким чыкпайт деген экен. Имам Тахави барып алым болуп келгенден кийин, эгерде тайкем тирүү болсо, ушул сөзүнө шарият боюнча кафарат бериш керек болот эле деген экен. Имам Тахавиден бир мезгилде тайкеси айткан экен. Сенден эчтеке чыкпайт деген экен. А бирок андан эмне чыкты? Чоң алым, атагы дүйнөгө чыккан ислам окумуштуусу чыкты. Андан кийин дүйнөгө атагы чыккан китеби Курандан кийинки экинчи китеп болгон Имам Бухарини 4 жолу өзүнүн жашаган жеринен айдап чыгышкан. Бирок ал чоң эбегейсиз мээнетин калтырды. Андан мыкты инсан чыкты. Андан кийин пайгамбарыбызды дагы эмне дешти? Пайгамбарыбызды дагы иннака сахирун ау мажнун. Сен чындыгында сыйкырчысың же жиндисиң дешти пайгамбарыбызды дагы. Бирок пайгамбарыбыз буга карашкан жок. Куранда Аллах Таала эмне деди пайгамбарыбызга? Фала яхзунка каулухум инна на'ламу ма юсирруна ва ма ю'линун. Сени алардын сөзү капа кылбасын, көңүлүңдү түшүрбөсүн. Чындыгында биз
алардын жашырган нерсе, ичиндеги нерсесин жана сыртында ашкере кылган нерселерин билебиз деди Кудай Таала. Кээ бир адамдар сени жамансың, сенин колуңдан бирдемке келбейт, сен андайсың, сен тигиндейсиң, мындайсың дей беришет. Бирок Кудай Таала эмне деп атат? Инна нa'lamu ma yusirrun. Чындыгында биз алардын ичиндеги нерсени билебиз дейт. Алар өздөрү булганган, эчендеген булганган ишти кылып келип алып, сени монтип эмне менен сөмөлөр менен көрсөтүшөт, сен жаман деп. А бирок алардын жаман иштерин бир гана Кудай билет дейт. Ошон үчүн башкалардын сөзү сени капа кылбасын, көңүлүңдү түшүрбөсүн деди. Демек, жыйынтык беребиз. Кыйынчылыкты көргөндөр кыйын болушат. Ал эми ар дайым жыргалда жүрө берсеңиз, сизден кыйын адам чыгышы кыйын. Адамды жокчулук тарбиялайт, токчулук эмес. Адамды жыргал эмес, кыйынчылык тарбиялайт. Ошон үчүн сизге 3 кеңеш берем. Эң биринчи кеңешим, сиз үй бүлөңүздөгү ишенбеген адамдарды, бул нерсени, алардын ишенимсиздигин сиз жакшы жакка жоруңуз. Жакшы жакка жоруш керек. Бул ийгиликке себеп болот. Биз эч качан өзүбүздү мактабайбыз. Биз өсүп бараткан адамдын бутунан тартабыз, чөгүп бараткан адамдын кулагынан тартабыз. Бизде бир четинен көрө албастык дагы бар. Өткөн жылы дагы мага бир жигит келди. Ал жигит дагы жакшы сүйлөй албайт, тили чүчү. Боп деп сүйлөйт. Келбейт. Сага эмне болгон десем, жаштыгымда коркконмун дейт. Ичинде коркунуч бар. Эмне үчүн? Анткени биздин үйдөгүлөр бизди эч бир кыргыздын үйүнө барсаң баласын мактабайт. Биз деген бир жолу жамандасаң 7 жолу макта деген эрежени билбейбиз. Ошон үчүн бирок жаштарга айтарым, жаштар, биз бул нерседен кийинки муун арылышыбыз керек. Балдарыбызды, жаштарыбызды бирөөнү окутуп аткан болсок, аларды мактап дем беришибиз керек. Биз мына ушул нерсеге муктажбыз, биз өзгөрүшүбүз керек. Биринчи чечимим, демек, сиз бул нерсени жакшылыкка жоруңуз. Экинчиси, үйүңүздөгүлөр сизге ишенбей жаткан болсо, сиз сырттан, экинчи кеңешим, сырттан жакшы тренер, устат алыңыз. Сизге ар дайым бирөө дем берип, жакшы сөздөрүн айтып турсун. Андан үчүнчүсү, сиз жакшы экениңизди, мыкты экениңизди үй бүлөңүзгө, коомчулукка далилдеп көрсөтүшүңүз керек болот. Мына ошондо коомчулук, үй бүлөбүз бүт бардыгы бизге ишенишип, анан биз ошого татыктуу инсан болушубуз керек. Бул нерсени биз плюс катары көрүп, жакшы жагын алышыбыз керек. Саламатта калыңыздар. Суроолоруңуздар болсо, комментарийде калтырыңыздар.